Салам достор, бүгүн биз Кореяда кантип квартира снимать этебиз, ал үчүн эмнелер керек, канча суммада акча керек, квартиралар кандай, ошол жөнүндө пайдалуу маалыматтарды беребиз. Эгер сиз жакын арада Кореяга барам деген оюңуз болсо же квартираны кантип бул жерден табыш керек деген суроолоруңуз болсо, азыр ушул суроолорго толук жооп ала аласыз. Биз азыр Кореянын кымыш өлкөлөрүнүн көп келген районуна келдик. Көбүнчөсү биринчи Кореяга келгенде ушул районго келишип, ушул райондон башталат. Эмнеге дегенде, бул жерде квартиралардын баасы арзан турат, башка райондорго караганда. Залогтору арзан жана орусча сүйлөгөн кымыш өлкөлөрдөн келген адамдар аябай көп. Тилден кыйналган, биринчи келгенде тилден баары кыйналат. Ошон үчүн бул жерде жашаганда тил жок, тил билбей деле жашаса болот. Мына мисалга алсак, бул жерде магазиндер, дүкөндөр бар жогу орус тилдүү которулган менен жазылган. Корейчени билбесең эч кандай проблема деле жаратпайт да. Магазиндерде дагы бар жогу орус тилдүү, почталар, документ менен иш кылган мекемелер дагы баары орус тилдүү. Квартираны биз Пудансандан ошол жерден табып, ошол жерден снимать этебиз. Ал мындайча айтканда агентство недвижимости. Анан бул райондо эмнеси жакшы, ар бир Пудансанда өзүнүн русскоговорящий переводчицалары болот. Корейчени билбесе эч кандай татаалдык жаратпайт да. Мына мисалга алсак дагы, бул жерде көп эле объявлениялар, кулактандыруулар орусчага дагы перевод болуп жазылган. Мына бул жерде үйлөрдү көрүп атасыңар, көбүнчө 3 этаж, 4 этаж болуп салынган. Өтө бийик имараттар эмес, ушундай типте салынган үйлөр. Дагы эмне өзгөчөлүгү бар? Квартиралар берилгенде полностью мебелдер менен берилет. Ичинде керектүү холодильник, микроволновка, диван, ушул күнүмдүк жашоого тиешелүү бар жогу ичинде комплект менен болот. Мынакей ушундай Пудансандардын бирөөсүнө келдик. Өзүңөр көргөндөй, бул сыртында орусча жазылып турат бардык маалыматтар. 네, 깨끗하게 나갔는데 그리고 사모님도 한번 확인해 보세요. Эгерде сиз келген Пудансанда русскоговорящий переводчицалар жок болсо, ошол эле телефондон Google переводчик аркылуу сизге кандай квартира керек, канча суммада квартира керек, ошону жазып көрсөтсөңүз, ал жердеги кызматкерлер аны түшүнөт. Бул райондун плюсу жана минусу бар. Плюсунан айта турган болсок, жаңы келгенде достаточно сумма акча менен келбейт, жана корейчени билип келбейт. Ошого биринчи шаг жасаганга ыңгайлуу да. Эмнеге дегенде, квартиралар башка райондорго салыштырмалуу аябай эле арзан. Бул жерде квартира снимать этем десең, бул сөзсүз түрдө залог берилет. Ал залогдун суммасы миллиондон башталат, анан жогору кетет. Ал эми башка райондон алам деген болсо, ал жерде бир комнат квартирага ремонту жакшы болсо 10 миллион залог бериш керек. Бул жерде оңой варианттары бар. Мисалга алсак, 300 залог берип, 350 ай сайын төлөгөнгө ылайыкташкан квартиралар бар. Нью-Йорктогу Брайтон Бич деген районго аябай окшош да. Бул Кореядагы Брайтон Бич деп койсок болот. Потому что бул жол тарап полный кеткен русскоязычный магазиндер бар бул жерде. Анан чайханалар бар жогу орус тилдүү магазиндер бар. Ошол эле биз көнгөн продукция сатылат. Творог, гречка, ошол бизде эле СНГ өлкөлөрүндө сатылган продуктылар тапса болот да. Анан дагы плюс жагы, иш тапканы биринчи келип иш таап ишке чыгууга аябай жеңил бул жерде. Бул жерде потому что өзүнүн биржа труда деп коет, ошондой мурдатан түзүлгөн. Минус жактарынын биринчи эле минустары бул райондо таза эмес. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, Кореяда өзү мусорду сорттош керек, а бул жерде биз жакта СНГ өлкөлөрүндө мусор эч качан сорттолбогон үчүн ошого көнгөн адамдар бул жака келгенде ошо көнгөн адатын кылып, мусорлорду сорттобой эле аралаштырып ыргытышат. Ар бир домдо, ар бир подъезд деп коет, ошонун алдына ушундай урналар жайгашкан. Пищевой отход бизче айтканда жугундуларды, бул өзүнчө ушундай чакалар бар. Ушу чакаларга салып, только ушул чакага салып гана төгүш керек. Жана определенный өзүнүн күндөрү бар, расписаниялары бар. Кайсы күнү кайсы мусорду алып чыгып ыргытыш керек деген. Ошол күндөрү гана ыргытса болот. Ал эми бул
пакеттер бар, ушундай ар бир магазинде сатылат. Ушундай пакеттерге мусорду разбор кылбай эле баарын салып чогуу ыргытса болот. Бирок бул пакет платно турат магазиндерде. Дагы минустардын бири бул уруш жаңжалдын көп болушу да. Полициялар тез келип, ошол биздин өлкө жактан келгендер, ошол КМШ өлкөлөрүнөн келгендер аябай бири-бири менен мушташып, эми күндө деле болбосо, бирок ушундай эмелер тез болуп турат, ичишет. Анан бул жерде местный жительдер менен КМШ өлкөлөрүнөн келген адамдардын арасында дагы пикир келишпестиктер болуп турат. Бул районго көбүнчө Казакстандан, Өзбекстандан көптөгөн жыл мурун келип отурташып калып, өзүнүн ишканаларын ачып, кафелерин ачып иштеткендер дагы аябай көп ишкерлер. Ошол бир гана Кореяга келип заводдо гана иштебестен ушундай өздөрүнүн бизнестерин жүргүзүп, бизнестерин мекемелерин ачып иштеткендер дагы аябай көп. Кореядагы бул эң белгилүү райондун аты кандай болуп айтылат билгендер болсо комментарийге жазгыла. Жана биздин видеобуз силерге пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, сөзсүз түрдө подписка болгула.